Саламатсыздар, урматтуу радиогочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосунда күндүн тартибинде программасы. Бүгүн өзгөчө күн 14 февраль, бул Китеп белек кылуунун майрамы деп белгиленип атат. Ошондуктан Китеп окурман жагынан, ошондой эле Китеп жазуу жагынан дагы парламентте алдыңкы сапта турган биздин эл өкүлдөрүбүз бар. Алардын бири Нуржигит Кадырбеков. Бир гана Китеп аркылуу эмес, ошол интернет булактарын пайдалануу менен дагы жаштарыбызга көп насааттары менен өзүнүн аудиториясын топтоп алган. Анда майрамыңыз менен Нуржигит Кадырбекович студияга кош келдиңиз. Бүгүн жогорку кеңеште чыгып сүйлөгөн сөзүңүздө ушул жалпы Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк коомчулукта тараган биздин мекендештерибиздин сураныштары, алардын ийгиликтери жөнүндө да айттыңыз. Жалпылаштырып келгенде абал кандай экен? Кудайга шүгүр, негизи сыймыктансак болот. Кыргыз элибиз мындай мыкты эл, жөндөмдүү эл. Азыр Америкага барып келдим. Ал жакта Вашингтондо болдук, Филадельфияда, Нью-Йоркто, Чикагода, Лос-Анджелесте болдук. Мындай ийгиликке жетишкен мекендештерибиз аябай көп экен. Келечекте бир Кыргыз таун деп коет, Кыргыз шаарчасын куралы деген ниеттер бар экен. Азыр эми бала бакчаларын, кыргызча бир мектептерди, бала бакчаларды уюштуруу аракеттер улуп атыптыр. Кыргыз борбору түзүп коюптур. Кадимки эле мындай ичине кирсең Кыргызстан. Анан Кыргызстандан барган продукцияларды шородон баштап, таңдан баштап, эми чөбөгө чейин сатышат экен. Бир топ ресторандарды ачыптыр, бир топ ишканаларды ачыптыр, трак, жанагындай жүк ташыган трак компаниялар уюштурган балдар бар экен. Бизде бир Турат деген бала, Жомарт деген бала, ошолор трак компаниялар бар экен. Нью-Йоркко чейин алып барып, эл көрсөтүп, жер көрсөтүп, жолбош уюштуруп берди. Тиги Чикагода бир дагы Жолдубай деген балдар, Бактияр деген балдар, Адилет, Асель деген ушундай мекендештерибиз тосуп алышты да. Ал жакта бир Жаннат деген, Нарзан деген ошол кыргыздын кафелер, ресторандары экен. Бизон деп да ачыптыр, Дуа деп да ачыптыр. Айтор баягы мекендештерибиз келди деп, эми убактыбыз жетпей калды да, баардыгы чакырат, баардыгы оноктогусу келет. Абдан жакшы. Тосула турган адамың болсо, тосула турган элиң журтуң болсо, бул чоң бакыт. Эми океандын ар жагында мындан бир 15 жыл мурда мындай болот деп ким ойлоп тур? Мен деле окугам Америкада. Туптура 20 жыл мурда бүтүп келгенмин. Ошол мезгилде Америкадан кыргыз көрсөң ушундай бир сүйүнөт элем. Азыр эми абдан жакшы мындай жайланышып, байтеректей тамыры жайылып калыптыр. Бирок бир нерсе ушул бала бакырабыздын тили кандай болот, маданияты кандай болот деп кызылат да. Ошону ойлонуп атышат. Эми мунун да бир жол жобосу табылар буюрса. Кыргыз мектеби ачылыптыр деп санап да кеттиңиз окшойт, Кыргыз мектепчесин ачыптыр. Аябай мындай бирок өлкө бүт мыйзамдык шарттарды түзүп берет экен. Чынында бал жакта эркиндик бар. Мыйзамды эле сыйласаң, баардык ишти кыла берсең болот. Эч ким сенин мындай кепшиңди кыйшыктабай деген да. Ошондой шартта биздин балдар потенциалын колдонуп атыптыр. Эми барып кыйналгандар да көп бирок. Мыйзам сөтүп баргандар бар, бай Мексика аркылуу, Никарагуа аркылуу. Алар эми кантип кирген айтып берсөчү эле бир кино тарта тургандай окуяларда канчалар жолдо кырсыкка учурайт экен. Чындап каза болуп калгандар бар экен, жете албай бир суупуга чөгүп кетип, сормолорго батып кетип дегенде, эми Кудай бетин нары кылсын. Ошого эми андай жол менен барбаган эле жакшы болот деп ойлоп атам да. Анткени ойлойт окшойт, ал жака барса эле жыргап кетет. Андай эмес. Ошо үй жок, машинада уктап жүргөндөр да бар. Машинаны арендага алат, анткени кире кылыш керек. Жеткирүү кызматтары бар. Ошондойлорго иштеш үчүн машина керек болот. Бирок ошондой жашап жүргөндөр деле бар да. Ошон үчүн Кудай дейли, Кудайга шүгүр биздин мекенибиз мындай берекелүү мекен. Мисалы биз көбүн эсе өткөндө да бир комитетте жакында эле ушул тил маселесине байланыштуу жагдайлар көтөрүлүп кетти. Мисалы бренд компаниялар өзүнчө, бирок ошентсе дагы айрым бир аталыштарды соода түйүндөрүнүн болобу, чет тилдеринде атап койсо кандай болот? Буга мыйзам канчалык деңгээлде уруксат берет, бербейт деген талаштар бар го. Анысы кандай? Америкада сиз айтып аткандай, мисалы арзан деген сыяктуу аталыштарды берүүдө мындай талаштар жок бекен? Каалаган тамгаң менен каалаган атты кое бересиң. Бизнес деген бизнес. Мисалы, билесизби, Кытайдагы Alibaba деген компанияны. Өзү Кытай тилинде болсо Жаңжаң же бир билбейм, Леон Жоң коюш керек эле да. Эмне үчүн Alibaba деп койдуң дегенде, Кытайдан башкалар да түшүнсүн дедим, элдер алга аренага чыксын деп ойлодум деп айтканда. Джек Ма айткан. Анын сыңарындай бизнесте мындай бир эле Кыргызстандын кардалдарына ориентир албайсың да, багыт албайсың. Ошол жактан Америкадан келип, Германиядан келип, Япониядан, Россиядан келип, кофе ичип кетсин, тамак ичип кетсин деп
ушундай бир ниетти курасың да. Ошон үчүн алар да түшүнө тургандай болсо, мунун эч бир зыяны жок. Болгону билбейм, мен баягы кытайча жазып же бир ошол эле баягы Мьянма тилинде жазып койсоң, Бутан тилинде жазып койсоң, анда башка кеп. Бирок англис тили, орус тили, кыргыз тили, бул бизнесте тие бербеш керек да. Алар аны канча ойлонот. Бренд деген бар. Аны брендин бүгүн мыйзам ушундай деп туруп атын өзгөрт десең, ребрендингге канча акча кетет. Кайрадан аны жаңы ат коюп, жаңыдан жазып, ошол жерде жазып алып коюш эле канча бир 10 миң, 100 миң деген акчалар да, чындыгында. Анан аны элге таанытыш кайрадан, жаңыдан барак жазыш керек. Бул өтө бир татаал маселе да. Аны бизнес кылгандар түшүнөт. Анан бул көр такыба деген сөз бар. Мындай көр патриотизм менен эле мекенди сүйө берген жарабайт да. Мекенди сүйүү деген эмне? Колдон иш келген балдарды колдоштагы мекенди сүйүү. Анткени мекендин кадырын көтөрө турган ошолор. Ушул жагдайга кандай деп карайт элеңиз? Мисалы, китеп боюнча дагы бүгүн сөз кылалы деп турабыз. Өзүңүздүн бир интервьюларыңызда айтып атасыз. Мисалы, мен кыргыз тилине келгенде сөз байлыгым канчалык экенин билбейм, бирок китеп окуу менен көп сөздөрдү, жаңы сөздөрдү түшүнүп атам депчи. Жакшы суроо бердиңиз. Мен мисалы жаңы сөздөрдү дайыма жазып жүрөм да. Жаңы сөздөрдү жазып жүрөсүң. Мисалы ошол сөздөрдү китептерден бир жаңы ойлорду аласың да. Жаңы сөздөрдү үйрөнөсүң. Ошон үчүн китеп бул аябай адамды окута турган нерсе. Адам сөз байлыгы көбөйсө барго, бул бизнеске да пайда, бул ой жүгүртүүгө да пайда, бул адам менен баарлашканга, карьера жактан өнүккөнгө, жөн гана бир жакшы адам болгонго, бала бакырга тарбия бергенге, ойду эркин жеткирүүгө аябай пайдалуу нерсе да. Ошон үчүн мисалы мындай бир жолу тамак жедим, тойдум, өмүр бою жететебейсиң да. Курсак ачкан сайын ошол сыяктуу эле адамдын акылы деле ачып турат да, адамдын руху деле ачка болуп турат. Ошол мезгилдерде тойгозо турган, азык боло турган бул китептеги асыл сөздөр, асыл ойлор, асыл идеялар, мазмундар, жакшы инсандардын сөздөрү, алымдардын сөздөрү дегендей. Ошон үчүн китеп менен дос болуш өтө маанилүү. Китеп жакшы сырын ачат, бирок сенден сурабайт. Китепти ачсаң, сен да ачыласың да. Ошон үчүн мен бир убакта айттым эле, жаштарыбызга китеп эле окутуп алсак, көп нерсе чечилет. Анткени боштук калбай калат да. Мисалы, мен китеп окуганга убакыт издеп кыйналам да азыр. Кийин ойлоп калдым, биринчи китеп окуп алып, анан башка нерсеге убакыт издеш керек экен депчи. Ушундай бир маанилүү нерсе. Ошон үчүн китеп майрамы дегенде жакшы. Анан баягы сүйүү майрамы деп элем. Сүйүү деген менин көз карашым ушундай, ак никеден кийин болгон таза сүйүү бул түзүү. Ага чейинкилер канча трагедия менен аяктап атпайбы? Мындай жашабай жатып дегенде билбейм. Тагдыр талкалагандар бар. Бүгүн сүйгөн менен эртеге бир бала төрөлүп калса, тааныбай кеткендер бар, таштап кеткендер бар. Жакындардын бир намысы козголуп атат. Кыздардын авири намысы алар тебелип атат. Ошон үчүн бул сүйүү күнү деген жөн эле бир көп бузукулукка эшик ачып атат да. Ошол китеп окуу күнү деген туура. Китепти эле сүйүш керек, бул эле сүйүү. Сүйүү демекчи, мисалы, сиз айтып аткан азыркы сүйүүнүн бир тармагы бул махабат деп айтылып, ал эми сүйүү дегенде бул ата-эненики, мекендики дегендей кеңири түшүнүк деп дагы айтылып жүрөт да. Анан экинчи бир жагы Америкадан эле эмне себептен китеп каттап кеттим. Анткени сиз жана өзүңүз айттыңыз, биз казык арта биздин улуттук тамактарды ала бардык эле деп. Ошонун ордуна жеңил желперээк болобу, бирок өмүрү узак болобу деп кыргыз тилинде китептерди ала бардыңыздар беле деп. Ал жагы дагы бар, бирок айтышат, бала бакырабызга бир окуп берели деп атайын китеп алып келсек дейт, аябай татаал жазылат экен кыргыз китептери. Балдар it's so boring, мындай зерип кеттим деп окуй койчу дейт. Же ачса сүрөттөрү жок, иллюстрация жок дейт. Чындыгында ал жакта балдар үчүн китептер абдан кызыктуу чыгат да. Ошону айтышты. Анан бирөө айтат, мен баламды дейт, Манассың деп койдум дейт. Манас үчүн айтып берип койсом, мектебине барып алып, мен Манаспын деп класстарын коркутуп тур дейт. Манас деген эң күчтүү киши деп дейт. Көрдүңүзбү? I'm a Manas, I'm very strong деп англис тилинде айтып. Ошон үчүн китеп деле алганча барсам болмок, туура баягы мен деле чет өлкөдө окугамда өзүңдүн тамагыңды аябай сагынасың. Кыргыздын бир даамын сагынасың. Ошон үчүн бир бул дасторкон деген ушундай нерсе адамдын мамилесин оңдойт. Адамдардын бир ортосуна ынтымакка себеп болот. Ошого жок деген нанос итип коеюн, курутос итип коеюн деп барсам, ал жакта дүкөндө толуп тура экен. Анан көрдүңүзбү, биздин мекендештерибиз ал жакка барып ийгиликке жетишсе, Кыргызстандын экспорту деле күчөгүдөй да. Анткени Америкага кетип атпайбы? Эми ал жакка баргандан кийин бир эле кыргыздар албайт. Кээ бир продукцияларды жакшы көрөт экен, бирок ушул такой кислые шарики деп коет экен. Орус тилде билерчи. Корутtu. Анча көн алышпайт экен бугачы. Биз көрдүбүз, биз гана сүйгөн тамак да.
анан кисти шарик, вот этого не надо, муну жегим келет деп кээ бир тамактарды айтып калышат дейт. Анан ошо кыргыздар ачкан ашканаларга деле чет өлкөлүктөр келип атат. Бул жакшы нерсе да. Ошон үчүн мындай жакшы инсандар чыкса, бул өлкөнүн абийири кадыр баркы да. Биз кыргыздар кылып атабыз десе, ал жакта деле сүйүнөт экенсиң. Ошол эле учурда кыргыздар жашап аткан бөлмөлөрдү дагы интернет аркылуу эртелеп тааныштырып жибердиңиз. Мисалы, кыргыз жаштарыбыздын ошондой таасирдүү деген компанияларда иштеп аткандыгы да кубандырды да. Таасирдүү компанияларда онлайн режимде эле иштешет экен, ошентип үйлөрдү алып коюптур. Мисалы, биз мейманканага эле жаталы, бирөө тынчын албай эле десек, жок, үйгө барыңыздар деди. Кыргыздын салтын кара. Үйгө барсак, экөөбүзгө 2 бөлмө, 2 депутатка. Анан кадимкидей эле ошол мейманканада жок шарттар да, баягы сакал албаштан баштап, тиш жуугуч, иши кылып, кулак чуккучтан бери баарын коюп койгон. Керек болсо мындай байпактан бери ушундай жакшы шарттарды кылыптыр. Эми баягы мекендештерибиз кабар алганы келди деп аябай кубанышат экен да. Эми кантсе деле сиз эми аял кишисиз 4 күндөн бирөө келсе сүйүнөт дейт го. Эми балким орунсуз салыштырып атам. Бирок ошо 4 күндөн барганда эле болот экен да. Бизди да бир эстеп келди деп. Ошон үчүн барып турушубуз керек экен. Мен дароо айтып коеюн. Өзүбүздүн каражатка бардык. Анан спонсорлор жардам берди. Мисалы, Аскар деген жигит жардам берди. Турат деген, Жомарт деген жигит жардам берди. Ошол ишке ичиме учкандачы. Бердалы, Жолдубай, ошол жерде иштеп кеткен жигиттер булар. Ошолор жардам беришти. Мындай жардам берди деп айтпайын, өздөрү бир демөөрчүлүк кылды да, бизден ушул белек болсун деп, жанагы ички рейстерде билет алып учурганда, же болбосо Бахтияр деген жигит бар экен, Адилет деген жигит бар экен, айтор мыкты жигиттер көп экен. Эми аттарын биздин элчибиз да жакшы тосуп алды, Чикагодагы башка консулубуз да жакшы тосуп алды. Апайсы Алманадагы биздин жарандарыбыз жүрөт, алар дагы мындай аябай кат суроолорду берди. Бирок эми биз эл өкүлүбүз, ким болсо да биздин мекендешибиз, баарына тегиз мамиле кылдык. Бардык аманаттарын жеткиздик. Ошол биздин миссиябыз болду. Мисалы, Америкада эң арзан дегенде эле бири жагы $4 нан сатып алабыз дедиңиз. Эми кирсем айланайын $10 деле бар, $15 иши кылып бир кичинекей эле анан биздеги эле. Анан эми ушунча болду, анан $4 эң арзан экен, ошону алып чыктык. Анан жөнөкөй эле баягы тест атымдарга кире калсаң эле 2 адам болсо, мындай иче турганы, жей турганы жок алганда деле бир $28 болот экен 2 адамга. Бул деген сөз эми ойлоп көрбөйсүзбү? Дерлик бир 28 деген доллар эми канча болот? Бир 2,5 миң сом болот атпайбы? Тест атым мындай эле, мындай кичине өзөк жалып алганга. Кафеде бир кенен кесип отурганда айтпай эле коеюн. Аналардын тапканы деле мол, бирок кеткен деле мол экен. Ошолордун бул жака жиберген акчаларын жалаң эле той топурга, тай сойгонго кетирип бербейли деп ошон үчүн айтпадым. Ошол эле мезгилде жана бизден көбүрөөк талап кылынып аткан адистердин бири медициналык мейирман айымдар деп айттыңыз да. Ошондо америкалык стандарт болгондо кандай болуп калат экен? Эми алар өздөрүнүн стандарттары бар да. Ошол билим берүү стандарттары ар бир өлкөнүн өзүнчө. Ошон үчүн ошону бир кабылдап, келишим түзүп, Кыргызстанда ошол стандарттар боюнча окутсаңыздар, Америка тааныса, бул деген сөз диплом тааныш керек да. Биздин бул жакта мыкты дарыгерлер болсо деле ал жактан кайрадан переквалификациядан өтүш керек. Анткени бул жакта технология башка, бул жакта көрөнгө башка, мүмкүнчүлүктөр башка да. Америкада билесиздер, башка мүмкүнчүлүктөр. Мен барганда бир мекендешибиз менде бир подкаст интервью алды, ал дагы бир 2 жол операция болдум дейт. Ушунчалык кымбат дейт. Мына бир эле операциям $220 миң болуптур дейт. 220 миң доллар. Бирок мен мамлекеттин шифаканасында жаттым дейт. Булар жанагы страховка деп койду эмеспи? Камсыздандыруу. Камсыздандырууну төлөп турушат экен. Ошонун эсебинен жаап койду дейт. Өздөрү эле бир тиын төлөгөн жокмун дейт да. Эгерде камсыздандыруу болбосо дейт, мындай мыйзамсыз кирген бирөө боло турган болсо, ооруп калса $220 миң төлөтмөк да. Ушундай. Ошон үчүн Кыргызстанда мындай жагдай эмес. Бизде эми арзанчылык, береке бар. Анан ушул элибизде бир аманчылык болсо экен, тынччылык болсо экен, ынтымак болсо экен. Аларда деле ушу бир кетсек деген 2-4 дегендер толтура. Эл жерин сагынгандар толтура. Баары эле барып жыргап кетти деген алысмын. Ошон үчүн баары бир баягы кайтар жериң мекениң деген сөз бекер эмес экен. Ошол эле мезгилде жанагындай саясатка келе турган болсок, мисалы мен өзүм тажрыйбамда Пакистанга президенттердин тобу менен барып калганда, ошол жакта аттуу баштуу кишилер сөз баштаарынын алдында Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштап атышат да. Ансагандай сиз дагы белгилеп кеткендей, конгресстерде, дагы башка жайларда ушундай диний ырым-жырымдарга дагы болгон мамиле
жөнүндө сөз кылдыңыз да. Ушул National Praying Breakfast дегендин өзү сыйынуу тамагы деген сөз да. А мен ойлогом бүт диндер өкүлдөрү чакырат экен деп 127 өлкөдөн келди. Бирок эми Америкада өздөрүн үстөмдүк кылган элдин көпчүлүгү тутунган дин бар да, ошол боюнча эле өздөрүнүн ритуалдарын кылып, бул конгрессмен чыгып сыйынып койсун дейт. Бул сенатор чыгып сыйынып койсун дейт. Бул коомдук ишмер, бул активист. Баарыбыз эле сүйлөп эле отурдук. Эми сыйынган аманчылык үчүн, тынччылык үчүн, ынтымак үчүн, кечирим үчүн, туура жол үчүн деп эле кадимгидей эле биз деле. Бирок эми өздөрүнүн ритуалдарын сакташат да. Бизде болсо ошол эле мезгилде тилекке каршы ушундайларды көрүп атат ал жакта. Дин алымы динди сүйлөп койсо, биз светтик өлкө болот. Светтиктин мааниси такыр башка. Светтик деген мамлекет бардык диндерге бирдей калыс мамиле кылат. Бул артык, бул төмөн, муну тутунабыз, муну тутунбайбыз деген нерсе жок да. Эгер мындай чоң диндер болсо, мен секталарды айткан жокмун. Баарына бирдей мамиле кылыш керек. Бул бир, экинчиден ошол дин менен эми динди дин аркылуу башкарам деген түшүнүк болбош керек да. Динди тутунасың, карманасың, бул руханий азык да. Адамды бир туура жолго сала турган нерсе. Ошол эки нерсе эле, анан аны динге каршы болуп эле динди сүйлөбө деген нерсе эмес. Сталин жок кыла албаган нерсени эмне азыркы биздин кээ бир депутаттар жок кылмак беле. Ошон үчүн бул сый-урмат маселеси, ынтымак маселеси. Адамдардын көбү тутунган дин бар, алардын жан дүйнөсү ошону талап кылат, өздөрү тандаган. Анан аларга эле бир сөз тил тийгизе берсең, өлкөдө бир ынтымакка доо кетет. Ошол жакта бир мекендешибиз айтып атпайбы? Жолукшан кыз экен. Кыргыз бул жакта дейт, мышыгымды эч ким быш дебейт дейт, эч ким чачыма башыма асылбайт дейт, кийимиме асылбайт дейт. Ошо Кыргызстанга барганда өзүмдүн туугандарым, элим, журтуман ушунчалык сөз уктум дейт. Алып койбойсуңбу деген, эмнеге кие аласың деп. Ошон үчүн биз бир бийигерээк ойлонсок жакшы болот эле да. Ошо майда нерселерди талашып эле, майда нерселер менен өзүбүз душман болуп отургандан жакшылык болбойт да. Мен ошону айткым келди. Бул бизде эле эмес, Америкада эле эмес, көп өлкөлөрдө ушундай бир маданият бар, башка диндерди сүйлөө маданияты бар. Аларда бир үстөмдүк кылса дагы башка дин өкүлдөрү, бирок жолугуна асылбайт, сакалына асылбайт дегенде биз ушул деңгээлде эле болуп калып атпайбызбы? Эми талим тарбия иретинде айтса жакшы, мынтип ал, иреттеп ал деп, бирок анчалык бир катуу кеткен менен болгону коомду ынтымагыдырайт, сөз көбөйөт, андан пайда жок да. Ынтымак бар, биринчи ынтымакты бериш керек. Көп айтып каласыз го жана исламы бар, бирок иманы жок деген чөйрөлөрдө болуп калган учурлар болуп калат депчи. Анысы кандай? Мисалы, Япон жергесинде жүргөн өзүңүздүн китебиңизде жазгандай деле, мисалы, велосипед жарылып уруп алганда деле кандай болду деп. Анысы кандай? Азыр Америкага барганда дөңгөлөк жарылып калса деле полицейскийлер ошол проблема чечилмей тура турганы. Ошол эгер көрүп калса, жолду тосуп, аркадан тосуп, ошол жардам берет экен да, колдон келишинче жардам берет. Анан айтышат ушунчалык мамилелери жакшы дейт. Болбосо алар аябай күчтүү, атып койгон акысы бар. Эгерде машинаны токтоткон мезгилде колуңдурдан албашың керек да, эрежеси ошондой. Кокуспай бардачка кол салып ийсең, атып койсо жооп бербейт. Анткени аларда курал жарак алып жүрүшөт да. Алла калып атпасын деген коркунуч бар экен да. Эшик ачып түшө калбаш керек. Мен алып бараткан кыргыз жигитин деле полицейский кармады. Биз жаш кыз экен полицейский. Анан абдан мындай адамгерчилигине баа бердим да. Бир 2-3 мыйзам бузуң деп, бала да шашпак экен да, Кыргызстандагы айдап койду эле. Мен мындай айдаган өмүрүмдө көргөн эмесмин да. Мен ойлогом, мен болду, машинасын алып кетет го, ал жакта машина алып кетсе абдан кымбат да кайралчы. Бир машинанын акчасын берип аласың да, биздеги бир машинанын. Эми орой айтканда. Бирок ошентип тик актанып атат, актанса аягына чейин укту да. Окей. А мен тааныштырды. Nice to meet you. Анан иншуренсиң кайда деди? Страховка, камсыздандыруу. Ал издеп атат, башка балада экен, каякта деп сурап атат телефондон. Десе, сен азыр таап тур, мен барып машинама кирейин дагы, сен праваңды бир карап коеюн деп мындай мүмкүнчүлүк берди да. Аркамдан жетип келип калды, кечирди депчи. Кечирди, болгон штраф жазып берди деп. Ошондой бир адамгерчилик да бар экен да. Анан кирип барган мигранттар мыйзамсыз кирсе деле жайгаштырып айына бир акча берип турат экен. Эми жашоосунда жете турган эмес, бир белгилүү. Калифорнияда да бир кыргыз айтат, бизге бир $350-400 берип турат ай сайын дейт. Неге десе, эми жаңыдан келдиңер, жумушуңар жок, тил билбейсиңер, уурлук кылбагыла, бирөөнү тонобогула, кылмыш кылбагыла, ошого бизден жардам. Анан баягы бир жолуңарды тапкан чакты, ошо бизден жардам болсун деген саясат экен да. А бул көп америкалыктарга жакпай атыптыр. Биздин акчага эмнеге мигранттар ушинтип семириш керек. Ошон үчүн азыркы шайлоодо баягы мигранттарды кайра чыгарам, депортация кылам деген мындай сөздөр жүрүшү мүмкүн. Нарратив абдан популярдуу болуп атыптыр да. Ал тургай ошол жакта жайгашып калган кыргыз жигиттери деле айтып атат, көп өлкөлөрдөн келет дейт. Анан баягы 4 жылдыздуу отелдерде, шелтерде коет, ошону
атайын жай кылып туруп ичине киргизип жайгаштырып коюшкан дейт. Тамак ашын бекер кылып койгон, эмне үчүн аларды багыш керек дейт. Менден алып төлөп атпайбы дейт. Туура айтып атат, чыгаш керек дегендер да бар экен да. Бирок эми барган кыргыздын жигиттери, кыздары кыйналгандарын да көрдүм, бир көзүндө куса барларын да көрдүм, ийгилик эчкендерин да көрдүм. Келгенде бир кубанып келсе экен деген ниет. Рахмат, анда ушул программаны жыйынтыктап атып, жөн келбей колуңузга кармай келген китебиңиз бар окшойт. Ошондон да маалымат алып кетелиби? Бул жакта Мамат, билесиз да, Мамат агабыз бар. Ошол кишинин жубайы Динара Бейшеналиева, Мамат Сабыров деген белгилүү журналист, белгилүү жазуучу. Ушул эжекебиз ыр жыйнак чыгарган экен. Ыр жыйнак эмес, бир ойлордун жыйнагы да, кара сөзү да бар. Анан ошону белек кылды эле бүгүн мага. Буга мен баш сөз жазып бергенмин. Анткени кол жазма мезгилинде мага берген, окуп чыкканмын. Эми эжекебиз мындай ой чабыты кенен эжекен да. Кара сөзү дагы бар. 4 саптары дагы бир башкача, кыска саптарга көп бир ойлорду камтып келген. Анан ошого мен акындын бийиктиги деп мына карасаңыз, адамга болгон сүйүүм сүйөйт менен, акыйкат алдыга эле сүрөйт менен деген саптарын окуп алып абдан таасирленгенмин. Ошон үчүн чындык издеп чыгат баары чокуга, чындык издеп качам мен да төгүндөн деген саптар бар экен. Артекбизде эски Динара көмөмдө, Артекбизде жаңы Динара иликтейм. Өзү жөнүндө айтып атат да. Ушуларды окуп алып, баш сөз жазып бердим эле, ошол китеп чыккан экен. Китеп күнүнө карата белек алдым. Анан өзүм да китебим чыкты. Мен атамды таптым. Куттайбыз. Кече чыкты. Мен эми бул күнгө деле болжогон эмесмин, бирок туш келип калды. Мен атамды таптым деп, эми бул жаңы чыгармаларымдын жыйнагы. Апама арналган көркөм чыгармам, баш сөздү Роза Айтматова жазып берди. Чоң рахмат бардыгына. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиогучулар, өзүңүздөр уккандай бүгүн кош майрам болуп отурат. 14 февраль бул китеп тартуулоо майрамы болгондуктан жалпы китеп көрмандарын куттуктап, анын сырткары жакында Америка Кошмо Штаттарына барып келген иш сапарынын жыйынтыктары боюнча дагы бизге маалымат берип, студияда Жогорку Кеңеш депутаты Нуржигит Кадырбеков болду. Саламатта болуңуздар.